Амансыздар замандаштар. Ассаламу алейкум. Болушунча ушул видео менен таратып бөлүшүп коюңуздар. 20-25 миңден күнүнө 50 миң, 60 миңге чейинки выручка түшүп аткан Rolex Sushi Pizza деген ушул бренд менен готовый бизнес сатууга чыгып калды. Туугандар, Ухтомска мына электричканын жанында болуп калат экен, жанында, прям жанында элечи. Ушул торговый ряддардын эле катарында экен. Анан мына Лермонтовский проспектке 700-800 метрдей эле пешком мындай келгенге болот экен. Готовый бизнес, бардык ичинде иштеп аткан нерсе, полный нерселер калат дегендей. Бул готовый бизнес биз апрелдерде былтыр тарттык элек. Эрте жаз тарттыбыз. Ошондо жанагы болду эле бир туугандарыбыз алып, өзүнүн мекендештерчи алып иштетип баштап, аябай жакшы иштетип келип аткан учурда Кыргызстанга бир барып келейин деп запретке түшүп калыптыр. Кыскасын айтканда, иштеткенге 1,5 издегендер болгон болсо, ушул тармактан бөлүнүп чыгып, ушул бизнеске кызыккандар болгон болсо, билген адам алып иштетсе аябай жакшы болот дейт. Жакшы эле иштетип аткан учурда эле ушундай болуп калды. Кире албай калдым, мындай ар кандай жолдорун көрдүм, бирок возможность жок болот киргенге дейт да. Негизи бир повар семья алып иштеткен болсо аябай сочный, жакшы киреше чыга турган кирешелүү бизнес экен да. Эки сайт менен иштеп атыптыр, бир Яндекс менен, анын өзүнүн бир сайты бар экен. Ал жака канча реклама акча төлөгөн сайын ошончо выручкалар чыгат экен, франшиза кылып алып иштетип атышкан экен эле. Франшизадан кичине айына кичине акча берип турат экен, аны деле айтып коеюн. Бул жери көбүнчө доставка менен иштеген жер экен мекендештерим. 3-4 адамга отурган ушундай месталар бар экен. Көбүнесе дейт доставка менен келип өздөрү алып кетет, заказ берип коюп дейт да. Мына ушул жерден киргенде эле, эми бул жер сразу эле жолдон эле киргенде ушундай местасы бар. Муну жанагы печкасы аябай катуу иштеткен. Кийим-пийимди илип коет экен бул жагына. Сиздерге толугураак кенен тааныштырып берейин. 24 саат кылып деле башка нерселерин кошуп дагы иштеткенге болот экен да. Полный готовый дейт. Бул жагы чакан бар, компьютерлар, ушул полный нерселер калат дейт. Каласа ушул биздин ипи менен деле иштесе болот дейт мекендештер. Стулдары полный бар, жок ызычуулары бар. Бул жактан карасак бир холодильниги мындай дейт. Кече бир күн мурда эле 100 000 сомдук продукт сатып алдык, чтобы мына жаңы жыл алмашканга, жаңы жылга да заказдар көп болот. Даярбыз дейт да. Ким алган болсо сразу иштетип кеткенге болот дейт. Полный нерсе калат дейт. Бир холодильниги, бул дагы холодильник, микроволновка мына блендерби, мына полный бар жок калат дейт. Бул жакта морозильниги бар экен, мына да холодильник. Готовый экен. Мына кенен көрүп атасыздар, заман талабына жооп берет дегендей. Жакын-жакындан көргөзөлүк. Фири пишире турган ушундай аппараты бар экен. Бул печка эми сушинин печкасы. Бул жакта дагы бир печкасы бар экен. Ушундай бир нерселер пиширганга, обычный печкачы. Бул жакта раковинасы, мекендештер полный бардык оборудованиялар калат. Могу рисоваркасы бар экен. Бул жакта пицца печкасы бар экен. Пиццаны кошкон болсо заказ аябай көп дейт. Пицца печкагачы. Бирок покаштабыз пиццаны кош эле экен. Түндө дагы бир аппаратура турат. Мына дагы бир холодильник бар экен, таразасы, кыскасы барды готовый. Баасын айтып коеюн, эми аягындачы 850 миң сурап атыптыр, алмаштыруу жолдору бар, машина сашынага, башкага. Сүйлөшүү варианттары бар экен да, кыскасы сатышым керек дейт. Возможность жок болду, Россия кире албай атамын дейт. Ушул тармакты түшүнгөн адамдар алган болсо, жакшы иштетип кеткенге возможностьтар бар дейт. Күнүнө мисалы хотя бы 30 миңден выручка болгондо деле нормально болуп калат экен. Помещениянын квадрат метри 27-28дей чыгат экен, мен көз чемемдечи. Анан айлык оплатасы, арендасы 40 миң деди. Анан 7-8 миң коммуналдык услуга келип турат дейт. Ушул тармакты түшүнгөн, билген адамдар алган болсо, иштеткенге болот. Эми бул тармакта мен доставкада башкада иштегенмин. Доставщик аябай жакшы болуш керек. Убагында апарып башка кылып, жакшы мамиле кылган болсо, дальше больше иштегенге болот да. Радиус 8-9 километрге чейин иштеп атпырак. Доставкага өзүнүн матчи дагы бар экен. Машинасы жок адамдар ала турган болсо, ушул бизнести, ушул арендага алып иштетсе боло берет дейт. Айласыздан ушул продажага чыгарып калдым дейт. Болбосо өзүм жакшы ниет менен алып иштеткенмин. Видеонун башында айттым го, ушул болушунча аракет кылдым, бирок возможность болбой атат киргенге деди. Андыктан издегендерге ушул видеону жөнөтүп койгула, жакшы сатып алсын. Бул тууганыбыз дагы алмаштыруу жолдору, машина сашынага коюп берүү, бардык варианттар боюнча жаза бергиле туугандарым. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөгө кирди чыкты кызматтары керек болгон болсо, биз сиздерге Абдышкүр агабызды сунуштап кетмекчибиз. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиана удалары менен катташат. Жамаатында стажы жогору айдоочулар экен. Андыктан кайрылсаңыздар болот. Жолго жардам беришет. Агаларыбыз Волгоградский проспекттен чыгышат экен. Абдышкүр кирди чыкты. Кайрылсаңыздар болот.